болуп кетти. Анан кийин силерге эстафета тапшырып койсо жылга да кыласа өзүңөр ниетиңерден чыгарып биз жаңы жыл өткөзөт элек жолубузду кой биз да ушул акелебиздин немесин жолдо буга жардам берип коелу деп туура кеңеш иш кылабыз депчи. Анан эми майрамды буйруган өткүзүп атабыз, майрам болуп атат. Мынакей илгери күздүн деле той болчу эле, азыр кышы менен той болуп калды. Тойду буйруганын көрүп атабыз. Анан эми өзүнчө бир айыл ынтымакка келип алып, жок дегенде ушундай жетишпеген үй бүлөлөргө жылда бир кишиге чоң там болбосо да времяке 2 комната, 3 комнатада там болсо тургузуп берип турсак жылдачы. Жакшы демилге көтөрдүңүздөр Нурсейит эке. Ол акеден баштап алдын асып кетесиз. Жок, ошону бизде да ой болду, бул амантүрөккө сүйлөштүк. Анан кийин амантүр эми жаш болсо да бул айылдын имамы да Нурсейит эке биягы минтип албайлы деди. Анан айттым, амантүр анын тура. Эми бул экөө немелер 82-жылкы акелер. Алып кел. Асылбек экөөбүзгө деп быйылкы жаңы жылдын тыйындарын 75 миң сом ошо амантурга азыр берет да. Мынакей өткүзүп берейли. Жарым сааттык оюндан көрөк ошо 75 миңге жок дегенде 100 шипр кирип атпайбы. Ошо шипрын алып койгонго жарап кетсе деп ниет кылып атабыз. Мына кармайм. Мынакей нону алып İçip özgürce normal. Ötüsüngөр. Ötüsüngör daha görürsüngör da gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hurmatly ağalar, Nursetke inşallah. Eң алгач бардыгыбызга амандык берген, денсаулык, өмүр, күч-кубат бар жакшылык берген Allah. Ошол Аллах Таалага шүкүрлөр айта алабыз. Амандыкта кездешип, бул жакшы иштин башын баштап, ушул ишти улантып жаткан кезибиз. Эң алгач 82-жылкы агалар иншалла бир чоң бир жакшы иштин башын баштап жатасыздар. Адамдар биз билбейбиз да. Кээде бир ишти кылабыз, ал иштин аркасынан канчалаган бир соопчулуктарга ээ болобуз. Кээде бир ишти кылабыз, анын аркасынан канча күнөөлөргө себепкер болуп калабыз. Себеби пайгамбар хадисте айткан, дини ислам турган болсо, ким бир жакшы ишти баштаса, ал ошол иш уланып канча адам жасаса, ошончо сооптун эч бир кемтилбестен калган. Кудай кааласа, иншалла буюрса мына ушул бир жакшы ишти уюштуруп, жакшы ишти баштап жатасыздар. Бул иш Кудай кааласа канча классташтарда канча жакшы иш кылат, ошонун бардыгына үлүшүңүздөр бар. Анан эң негизги маселе ушул нерседе турат. Көпчүлүк болгондон кийин көпчүлүктүн пикири ар кандай. Үйдө аял менен эркектин пикири бөлөк-бөлөк. Bir işte kılığda kança hızlı çulun arkasından bir çeçim çağırıp kılavuz o uydu karamızdan. Cemaatda 10 adam bolsun jegizgen nerse niyet maselesi. Din özde en bağlı bolgon niyet. Niyet maselesi. Eğer de Kuday üçün bolboso, Allah üçün bolboso, bul biz majburlanıp kılıp жатқан işimiz moyundan baylangan it uga jarabайт болуп, эч кандай пайда болбойт ал нерсе. Кылып жатасыздарбы? Allah için dışa menen bolsun. Eң birinci ушул нерсе. Анан машалла бардыгыбыз айыбыздагы акыбалды көрүп турабыз. Асылбек дүйнөдөн кайтып кеткенден кийин аркасындагы жетим балдардын калуусу, эң кичинекейи, эң улуусу бир 14-13 болсо, эң кичинекейи 5-6 айлык. Атанын орду бөлөктө жашоодочу. Чын да. Атанын ордунун атасы жок адам гана билет. Улуу болуп ала чакалуу болуп деле атаңды жоготсоң кандай орду бар да. Бирок бул кичинекей балдарча эле атасын элестете да албай калат. Кандай экенин дагы ошондуктан ушундай бир балдарга жардам берип бир чоң бир ишти баштаганыбыз бул чоң жалпы эл үчүн жалпыбыздын негизи эле жалпы адамзаттын милдети болот. Айылдагы муктаж ушундай бир адамдарга каралашып, аларды бир камсыз кылуу, өзгөчө жетим балдарды сүйүнтүү, аларга жакшылык кылуучу бул динибизде эң бир баалуу сыфаттардан, эң бир баалуу амалдардан. Пайгамбар хадисинде айткан, ким жетимди сүйүнтүп, анын көңүлүн ала турган болсо, ага жакшы мамиле кылса, ал адам менен мен бейиште ушул эки манжа сыяктуу жакын боломун деген пайгамбарыбыз. Ким жетимди сүйүнтүп, анын башын сылай турган болсо, ага жакшы мамиле кылыпчы,
Анын колу канча чачына тийсе ошончо күнөөсү кечирилип ошончо сооп жазылынат. Машалла 82-жылдары өткүзүп атат. Эми бул нерсе эстафета болсун. Бул баягы ушул жаткан нерсе токтоп калбасын. Деген сөз болуп калбасын деп сиздерге өткүзүп берип атат. Сиздер өзүңүздөр акылдашып колдон келсе жакшы иштерди кылсак. Нерселерге баарыбыз себепкер болсок, балким сиздерди улантып кете турган болсоңуздар. Чынын айтканда жаңы жылдан ким неп кайтат? Оюн күлкү адан бөлөк деле учурда толтура. Жаңы жыл өткүзө турган болсо, мисалы 40-50 адам келиши мүмкүн. Ылдыйкылар келет өздөрү, аялдар менен. Алла субхана тағала чексиз макталуу болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саламаттар болсун. Ушуга кеңешпескен бармак оорубайт дейт. Ушу бул нерсени ушу жаңы жыл өткүзмөй келек. Ана жаңы жыл өткүзбөй Кудай мырза ушу чогултуп, ушу жардам катары ошол жака берейин деп чечтик. Берден арабызда Нурсейит агай бар, Амантур бар. Ушулардын баары кеңешип, баарыбыз ушинтип чечтик да. Аны ушу 75 миң сом акча чогулду эле. Кудай мырза Асылбектин үй бүлөсүнө, үйүнө жардам бергенге ошол жака биз ошо ыра көрдүк да ошол нерсеничи. Анан ушу жаңы жыл тоспой калдык. Ушу кээ бирлер эми туура эмес түшүнбөсүн, эми биз ушуну өткөзүп койсок депчи, негизи ушул жака берейин деп биз чечтик ошол нерсени. Алла ыраазы болсун, Нурсейит агайга деле Алла ыраазы болсун. Ушул демилгени көтөргөн, бул нерселер аманат да болчу. Онун баары бүтүрүп, ошол жерде жүрүп, баарына Амадыр экөөнө чогултуп, ошону бериш өзү эле чоң жумуш да, муну эч ким кыла албайт негизичи. Буларга да Алла ыраазы болсун. Ошо биз да ошентип чечтик. Рамис акчаны Амадырга берип коелу. Апак эми 1982-жылга келербиз. Асылбектин үйүнө деп 75 миң сом акчаны Мага берди ойлоп калбасың. 29-жылда бар, 2023-жыл. Машалла. Анан ошол эле учурдан Санады да. 82-жылкы бүкүлөрүбүзгө да рахмат. Ушу силерде үй бүлөңөр менен тапкан балдар кыздарыңардын урмат-сыйын көргүлө, дайыма жакшылыгыңар көп болсун. Мынакей бүкүлөрүбүзгө деп 83-жылкы балдарга өтүп берип атабыз эми силердин берген эстафетаңар эми буларда будан да силердикинен да чоңураак болуп улап кетет деп ишенебиз буларга. Дайыма ушу үстүн айылыбыздын ичинде жакшылык болсун. Ушул жакшылыктарда көп болууга Кудай таалам ушу үстүн жигиттерге насип этсин. Баарыбызга үй бүлөлүк бакыт каалайт. айткансыз. Дуал коеюн. Бирөө кило коет. Эмне дейсиз? Ырзалык ынтымак дейт. Мына ынтымак болуп атыр, ушул иштер болуп атат. Агазым көр, ийиңиз өзөт дейт. Буйруса биз деле акелештин жолун жолдоп, Кудай кааласа, мына бужунду алып атырык. Элибизге колдон келишинче буйруган 82 айткандай кеңешпескен бармак оорубайт деп дагы кеңешип, ортодон дагы бирдекени чечербиз. Ошого баарыбыз аман болоюк, бар болоюк. Акелештен Алла ыраазы болсун. Жакшы иш. آمين 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من حزن عذاب الآخرة жараткан Аллахым барлық ахуалдарыбыз Аллахым өзүң көрүп билип кыласың. Биз баарыбыз Аллахым сенин пенделериңбиз, биз өзүңө кыласың, өзүңө кана жардам сурайбыз. Жараткан Аллахым ушул жакшы ишти баштап, ушул иштин башында турган агаларыбыз, жалпысынан Аллахым баарынан Аллахым өзүңө ыраазы болгон. Аллахым ушул ишке салым кошуп, бир чоң бир иштин башын баштап жаткан 82-жылкы агаларыбыздан ушул кылган жакшы иштерин Аллахым өзүң кабыл кылгын. Ушунун берекетине ден соолуктардын чың кылгын. Ар кандай оору кырсыктардан Аллахым кырсык жамандыктардан Аллахым өзүң сактагын. Жараткан Аллахым ден соолуктарын чың кылып, рызкыларын кенен берекелүү кылып, жакшы иштерге жумшоочулардан кылгын. Жараткан Аллахым жалпы инсаниятка, жалпы адамзатка, өлкөбүздөгү болгон баардык адамдарга, жалпы ааламдагы болгон адамдарга үлгү боло турган бир туугандарыбыздан кылгын. Жараткан Аллахым үй ичи менен, уул кыздары менен, балдары менен биргеликте ынтымакта, тынчтыкта, берекелүү өмүр кечирүүнү Аллахым насип кылып, уул кыздарынын урмат-сыйын, алардын кызматын көрүп, алардын жакшы мамиле, алардын урмат-сыйын көргөн, алардын жылуу мамиле көргөн, алардын кызматына, жакшылыктарына күбө болгон бактылуу тени кылгын. Жалпы эле ушул ишти уюштуруп жаткан, ушул ишке салым кошуп жаткан, ушул ишке салым кошуп садака кылган жалпы айыл элдерине Аллахым бардыгынын кылган садакаларын кабыл кылып, эселеп дүйнөдө ахиретте кайтарып берсин. Аллахым
Allah razı olsun. Allah razı olsun.